Алы Токонбаев менен Чыңгыз Айтматтын ортосундагы 1987 жылкы кармаш бул өтө тарыхый жактан дагы адабияттын ички турмушунан алып караганда да ошол менен жалпы эле кыргыз элинин мындай айтканда руханий жактан өсүп өнүгүшүнүн эски догмалардан кутулуп жаңы бир реалияларга келиш үчүн мааниси бар окуя болуп эсептелет. Ошондуктан Алы Токонбаев биздин адабиятыбыздын улуу инсаны, адабиятыбыздын түбүн түптөгөн кишилердин эң алгачкылардын бири. Жана биздин 20-жылдагы адабиятыбыздын туусу, биздин улуу жазуучубуз, дүйнөгө Кыргызстанды белгилүү болгон жазуучу Чыңгыз Айтматовдун ортосундагы кармаш бул өзүнчө атайын айта турган маселе. Көптөр ойлошу мүмкүн Чыңгыз Айтматов менен Алы Токонбаевдин ортосундагы кармаш бул бир эки адамдын мансап талашып же кандай бир таасир үчүн болгон, башкаларга болгон бир өзүнүн авторитетин, кадыр баркын көтөрүш үчүн болгон нерсе деп ойлошу мүмкүн. Мен айтар элем, жок. Бул маселенин тамыры өтө терең. Бул маселенин тамыры биринчи кезекте ошол мен мурунку лекциямда айткан кайра куруу доорунун мындай айтканда жаңылыктарын кабыл алып жана эски дооруга сынчыл көз караш менен карап, анын жакшы жактарын алып, бирок жаман жактарынан кутулуу аракетинен болуп чыккан нерсе болду деп эсептейм. Чыңгыз Айтматов менен Алы Токонбаевдин өз ара талаш эч кандай маселеси болгон эмес. Эми жазуучулардын ичинде бирин жактырбоо деген нерсе бул көнүмүш нерсе. Бирок бул Айтматов менен Чыңгыз Айтматовдун бул талашы, бул мындай айтканда бул конфликт биринчи кезекте мен айтар элем ошо эски советтик доордун идеологиялык догмалары жана жаңы доордун талаптары, жаңы доордун бир жаңы бир белгилерин, жаңы бир нерселерин ортосундагы болуп чыккан, ортодон келип чыккан конфликт эки эски доор менен, эски доор десе эле муну архаика доор деп айтайын деген жерим жок. Эски доор деген Советтер Союзундагы идеологиялык мындай айтканда көрсөтмөлөр менен жаңы доордун, ошол идеологиядан кетүүнүн аракетинен келип чыккан конфликт болду. Бул конфликттин негизги маселеси албетте Манас эпосу болду. Манас эпосу бул биздин адабияттын мындай айтканда негизги очогу, негизги тулгасы ошол Манас эпосу болуп эсептелет. Бул баарыбызга жакшы белгилүү. Бирок ошол Манас эпосундагы мурунку советтик доордо такыр башкача түшүндүрүп жүрүшчү эле. Кийинки доордо Манас эпосуна болгон көз караш да түп тамырынан өзгөрдү. Ошол Манас эпосто болгон жаңы көз караштын алып жүрүүчүсү, ошону мындай айтканда пропаганда кылган кишилердин эң негизгилеринин бири албетте Чыңгыз Төрөкулович Айтматов болчу. Айтматов Манас эпосун дүйнөдөгү эң улуу эпостордун бири катары санап, ошол менен бирге Манас эпосун Кыргыз элинин дүйнөлүк цивилизация, дүйнөлүк маданиятка кошкон салымы, дүйнөлүк маданиятка кошкон биздин дүйнөлүк маданияттын кырманына кошкон биздин салымыбыз деп да көп айтчу. Ошол менен бирге Чыңгыз Айтматов Манас эпосун ошо дүйнөгө таратып, Советтер Союзу деген чоң мамлекетке таратканда бир негизги нокотту, бир негизги точканы же бир идеяны көп баса белгилеп жүрдү да. Бул нерсе Манас эпосу биринчиден Кыргыз элинин өтө байыркы маданияты бар эл экендигин далилдеп көп айтып жүрдү. Албетте Советтер Союзунун идеологиясында мындай деп айтылчу да. Советтер Союзундагы толуп аткан элдер, анын ичинде кыргыздар дагы, булар ошо 1917 жылдагы революциядан кийин, Советтер Союзунун бийлиги орногондон кийин гана кат сабаты жоюлуп, маданият деген нерсени таанып, өнүп өскөн эл деп саначу. Ошол эле биздин Кыргызстанда көп кишилер ушинтип ойлочу. 1917 жылга чейин Кыргыз эли кат сабатсыз, маданиятсыз артта калган ушундай бир эл болгон деген сөздү чоң бийликтин башында отургандардан баштап мектеп окуучулары ушинтип күнүгө айтып отурчубуз. Экинчи жагынан
Манас эпосун Айтматов ошо биздин байыркы маданияттын бир символу эле эмес. Манас эпосун кыргыз элинин мындай айтканда дүйнө таанымындагы, философиясындагы, анын ичинде адави нарк боюнча да кыргыз элинин өтө алдыга кеткен, өтө терең мындай айтканда жетишкендиктери, бийик жетишкендиктери бар эл катары көрсөтчү Манас эпосун. Ошого байланыштуу Айтматовдун 2-3 бир чоң мындай айтканда демилгеси Манасты элдин терең катмарына сиңирип, Манас деген нерсени биздин бир чоң улуттук идеянын көрүнүшү катары карап, Манас эпосун таратыш керек. Дүйнөгө эле эмес, ошол кыргыз элине таратыш керек. Манасты жаңадан жакшылап, тереңдеп түшүндүрүш керек идея менен көп нерсе айтылып калды дагы. Биздин Манас аэропортубуз, мынакей азыр эл аралык Манас аэропорту деп атабыз. Ушуну Айтматовдун демилгеси менен Манас аэропорту болду. Манас аэропорту жаңы аэропорт болуп, башта шаардын жанында болчу, биздин аэропорт. Анан кийин азыркы турган жерге көчүлгөндөн кийин Манас аэропорту жаңы имарат салынып, жаңы мындай айтканда жабдыктар менен жабдылгандан кийин бул көрүнүктүү бир ушундай биздин жетишкендик болду дагы. Манас деген атты берүү Айтматовдун демилгеси бул өтө бир жакшы нерсе кабыланып, балким ошо кезде биздин мына улуттук кайра жаралуу, биздин улут катары өзүбүздүн самосознание, өзүбүз таануунун, өзүбүз барктоонун эң биринчи бир көрүнүштөрүнүн бири балким ошо Манас эпосун, Манас деген атты биздин аэропортко бергенден башталган чыгар деп ойлоп кетем. Экинчи жагынан Айтматов ошо Манасты жаңы редакциясын, жаңы Сагынбай Орозбаевдин айтымындагы редакциясын чыгарабыз деп, ошого башкы редактор болуп, анан ошо Манасты дагы тереңдеп окуйлу дегенден кийин, эми ал кезде жашы да картайып калды эле, Алы Токонбаев ушул нерсеге бир топ кытыр алып, бир топ мындай айтканда кызганычтык менен керек болсо кабыл алды дагы. Анан ошо мындай жактырбагандай мамиле кылып жүрдү. Бирок Алы Токонбаев ошо Айтматовдун Манас эпосунда өтө эле көп кызыгып, өтө эле тараткандыгынын себептеринин бирин Алы Токонбаев Айтматов кыргыз элинин ичинде улутчулдукту, жалган патриотизмди күчөтүп атат. Экинчи жагынан Манастагы бир топ нерселер бул азыркы учурдагы геосаясатка туура келбейт деген сыяктуу маселени алып чыгуу аракетин жасады. Мен кыргыз адабиятынын тарыхын изилдеген киши катары мынакей сиздерге көрсөтө кетейин. Мына жерде мен ошо адабиятчы катары мынандай бир китеп жазганмын. Бул кыргыз адабиятынын 20-жылдагы тарыхы, биринчи жолку басылмасы 2 томдон чыккан болчу. Анан кийин мынантип бир китепке чогултуп, ошо бүт 20-жылдагы кыргыз адабият тарыхын жазып чыктым. Мына ошо жазып чыкканда мен бир нерсени жана мен айтып аткан Алы Токонбаев менен Чыңгыз Айтматовдун ортосунда кармаштын саясий дагы өбөлгөлөрү чоң экендигин көрдүм да. Көрсө Алы Токонбаевдин Айтматовго каршы чыгып, анан Комсомольская правда жана башка борбордук Советтер Союзундагы борбордук гезиттерге интервью бере баштаганын артында ошону түртмөлөп, ошону Айтматовго каршы үгүттөп аткан кишилер эмес, уюмдар албетте биздин Кыргызстандагы КГБнын чоңдору, ал кезде Рябакон деген болгон, Москвадан келген, алда ушундай бир викинг болчу, адан тышкары Киселев дегендер болгон, жана башкалар болгон. Булар ошо жана мен айтып аткан кайра куруу доорундагы ошо улуттар өтө эле өздөрүнүн мындай айткан тарыхын көбүрөөк тереңирээк билип кетип, бир нааразылык сөздөр болбосун деп басып туруш үчүн, тең салмакты сакташ үчүн жөнөтүлгөн кадрлар болгон. Айтматов ошол Токонбаевди ошол кишилер атайын Айтматовго каршы тукуруп, жанагы сыяктуу Комсомольская правда сыяктуу миллиондогон, 10 миллиондогон тираж менен чыккан кезде Айтматов Алы Токонбаевдин интервьюсун чыгарган. Ошол интервьюда жана мен айтып өткөндөй, Токонбаев Айтматовду жанагындай патриотизмди, жалган патриотизм таратып атат, улутчулдукту күчөтүп атат. Жана ошол менен бирге Манасты өтө эле катуу популяризация кылып, элге жана дүйнөгө таратып атат деген сыяктуу кинелерди койгонда, ал ошол койгон күнөөлөрдүн мындай астында турган нерсе жана коркунучтуулугу идеологиялык Советтер Союзунун чоң идеологиялык доктриналарга байлап туруп,
айткандыктан бул өтө катуу сын болуп, Айтматов үчүн өтө оор, өтө опурталдуу сын болуп калды. Себеби Айтматов а кезде өтө популярдуу, өтө авторитеттүү жазуучу болсо дагы, эгер ал улутчулдукту, жалган патриотизмди жана кандайдыр бир жергиликтүү бир нарк дөөлөттөр көтөрүп чыгат деген сөз, бул Советтер Союзунун өтө жаасы катуу болчу. Айтматов үчүн мунун таасири өтө терең кетмек. Кандай болгон күндө дагы Алы Токонбаевдин макалалары, интервьюлар чыкты дагы, ага Айтматов жооп бербешке такыр болбой калды. Анан Айтматов ага жооп берди. Ошентип Кыргызстандын эли, Кыргызстандын калкы бөлүнүп калды. Бир тарабы албетте көпчүлүгү, басымдуу көпчүлүк Чыңгыз Айтматовду колдойт. Себеби Манас деген биз үчүн өтө фундаменталдуу маселе. Экинчи аны Чыңгыз Айтматов биздин ал кезде баарыбыз колго кармаган, көтөрүп, башыбызды көтөрүп жүрө турган сыймык, биздин туу сыяктуу болуп калган нерсе болчу. Анан экинчи аны албетте Алы Токонбаевдин ырларын баарыбыз жаттап чоңойгонбуз. Алы Токонбаевдин кыргыз адабиятына киргизген өтө чоң, зор салымын эч ким тана алмаган эмес, жана танбайт. Бүгүнкү күндө танбайбыз. Бүгүнкү күндө дагы Алы Токонбаевди кыргыз адабиятынын улуу адамдарын бир деп эсептейбиз. Бирок ушул жерден Манастын айынан жана жанакы Токонбаевди атайын Айтматовду бир четтетип, Айтматовдун кадырын кетириш үчүн кыргыздын экинчи бир улуу адамын, Алы Токонбаевди пайдаланып, ошо жана мен айтып аткан секретный службалар, секреттик жашырын кызмат иштеген КГБнын органдары. Албетте КГБ, Кыргызстандагы КГБ албетте Москванын КГБсынын макулдуусу эч кандай иш жасамак эмес. Ал эми Москва СССРдин КГБсы а кезде Крючков деген генерал ошонун башчысы болчу. Ал кезде Айтматовдун дүйнөгө кадыры ушунчалык өсүп, айрыкча мен бул жөнүндө кийинки лекциямда айтам, Чыңгыз Айтматовдун Кылым карытар бир күн деген романы чыккандан кийин, анан Кылым карытар бир күн 1981-жылы чыкты. 5 жылдан кийин Кыямат деген, Плаха деген романы жарыкка чыкты. Ал жерде Маңкурт жөнүндөгү сөз айтылган. Бул романдарда биринчи мен айтып аткан романда Кылым карытар бир күндө. Бул Маңкурт деген нерсе советтик адам деп, дайыма бир советский человек деп дайыма какшап, дайыма сайрап жүргөн нерсенин наркы тарабын, көлөкөлүү тарабын ачып чыккан нерсе болчу. Ошондуктан Айтматовду кандайдыр бир жол менен баркын түшүрүп, кандайдыр бир жол менен жанагындай өтө эле терең кирип кеткен Айтматов идеяларынан, мындай айтканда, акырындатуу, басаңдатуу маселесинен келип чыккан нерсе болгон. Ошону Айтматовдун кадырын кетириш үчүн Токонбаев Москвадагы, мисалы үчүн, орустун жазуучулары же орустун сынчылары эмес, кыргыздын өзүнүн улуу адамдарынын бири болуп эсептелген Токонбаевдин колу менен Айтматовдун кадырын кетирүү аракети жана мен айтып өткөн Алы Токонбаев менен Чыңгыз Айтматовдун кармашына алып келди. Бул кармаш жөнүндө көп айтсак болор эле, бирок финалы, бул кармаштын финалы Чыңгыз Айтматов менен Айтматов Алы Токонбаевдин биздин жазуучулар союзундагы болгон ачык кармашы, ошол кездеги чоң чогулуш, чоң жыйын болду. Ал жыйынга кыргыз интеллигенциясынын эң мыкты деген өкүлдөрү келишти. Жазуучулар эле эмес, адабиятыбыздын аксакалдары, кинематографиянын, сүрөт искусствосунун, музыканын, мындай айтканда кыргыз интеллигенциясы гүлү ошол залга чогулуп, ошол жерде Токонбаевга баа берилди. Албетте ал баада Айтматов тарабына көбүрөөк басым жасап, Айтматовду жактуу аракет өтө көрүнүп турду. Албетте көпчүлүгү чын ниетинен айтылды. Ошонун бирге ошодон пайдаланып кээ бир жазуучуларыбыз Айтматов Токонбаевден өзүнүн өчүн алуу аракетте жасады, такыр эле чийип кое аракетте болду. Бирок негизинен бул кармаштын идеологиялык, тарыхый мааниси эски менен, эски советтик идеологиялык, мындай айтканда, көрсөтмөлөрдөн кайкындык доорундагы, кайра куруу доорундагы жаңы бир түшүнүктөргө, жаңы мындай айтканда, жаңы агымдарга, реалияларга өтүү ортосундагы бир чек болуп калды, чек ара болуп калды. Бул өткөн заман менен эски жаңы доордун ортосундагы бир коллизия сыяктуу кабыл алындагы. Жыйынтыгында ушундай коомдо, Кыргызстанда ушундай акыбал түзүлдү. Албетте Айтматов жооп берди, Айтматов сөзүн колдогондор көп болду. Бирок ошондо мен баса белгилей турган нерсе, биринчи жолу
Лениндік сыйлықтың лауреаты, СССРдин 3 жолку мамлекет сыйлыгынын лауреаты болуп эсептеген Чыңгыз Айтматовго каршы Москванын гезиттеринде сын күч алды. Жөнөкөй эле сын эмес, принципиалдуу сындар кетти. Айтматовду кадырын кетирүү үчүн ошодон кийин Москванын мыкты деген сынчылары кошулду дагы. Айтматовго карата ушундай бир нападение, чабуул башталып кетти. Негизи ошонун жыйынтыгында Айтматов Кыргызстан жаштар төрагасы эле бул кызматынан чегинип Москвага иностранная литература деген журналга башкы редактор баягы Москвага көчүп кетти. Токонбаев болсо ошодон кийин эле тез аранын ичинде эле баягы коомдун басымы деген кыйын нерсе экен. Ал экебиз ооруп калды, анан кийин көз өтүп кетти. Ошентип ушундай конфликт ушундай бүттү дагы. Анан ошол кездеги бир ситуация ушундай болду. Москва албетте Айтматовду бир жаңсыл кылуу аракетин кыла турган болуп калды эле. Бирок Айтматовдун Чыңгыз Төрекулович Айтматовдун багы бар экен. Айтматовго эмес Советтер Союзу өзү тарап кетти да ошо менен бул кайра куруу доору СССРдин тарашы менен бүтүп, тарых өзүнүн логикалык чекитин койду. Саламатта калыңыздар.